Биринчиден ушул мен да жетине албай отурам. Кудай буюрса Кудай кубанычыбызды баарыбызга кут кылсын. Мындай нерсеге адамдын кыялындагы нерсе бул. Мындай ийгилик бул чоң жетишкендик деп ойлойм. Көптөр ойлойт ошол чыгармачылык бул жалаң рахат деп. Бул рахат ошо элдин көргөн тарабы ошо рахаттай сезилет, ал эми түйшүгү бул өзүнчө эле бир чоң. Кээде адам көтөрө алгыс сыноолорго алып барат да. Анан мен ойлойм Нурлан ошол түйшүктөрдү, ошо мээнеттерди жеңип чыккан жигиттердин бири. Нурландын мен буга чейин деле ушул экөөбүз өкүл бала өкүл ата болуп байлана элек деле чыгармачылыгын сыйлап, урматтап. Негизи мен Нурланды өзүмө аябай окшоштурам. Биз көп жагынан окшошпуз. Экөөбүз тең мугалимдин балдарыбыз. Экөөбүз тең 5 бир тууганбыз. Өтөбүз дагы окшош кетти койсу. Сакал койсо эле болду, экөөбүз окшошпуз. Эркектерден экөөбүз. Анан үй бүлөдөгү жоопкерчилиги дагы меникиндей. Экөөбүз тең ошол үй бүлөбүздүн жоопкерчилигинин артынган жигиттерибиз. Табышкан чекитибиз бир. Ойлорубуз дайыма бир чыгат. Башкалардан, башка өкүл ата, өкүл балалардын мамилеси кандай билбейм, бирок биз экөөбүздүкү дагы башкача. Жылызбек айткандай биз только түндө жолугабыз. Түндө сырдашабыз. Түндө сырдашуу башкача болот окшойт. Чыгармачылыктагы мен умтулуусун аябай баалайм. Эми биз баягы чоң үй бүлө, чоң чыгармачылык чөйрөдө жүргөндөн кийин ар кыл адамдарды билебиз. Ал жерде даңк атак издеген адамдар дагы аз эмес. Ошонун аркасынан материалдык көз карандылык, башка сыяктуу кызыкчылыктар менен да жүргөндөр бар арабызда. Бирок ошол мен Нурландан баалаганым ушу чыгармачылыкка бир өзгөчө мамиле кылгандыгында. Тапкан ташыганын чыгармачылыкка жүктөгөнгө даяр бул жигит. Ошол жакка салганга даяр. Эгерде ушул музыкага аралашып, чыгармачылыкка аралашабыз деп аркабызда бизди караган жаштар боло турган болсо, мен ошолорго да айтат элем да. Ушул мээнеттен тайбагыла, мээнеттен жазбагыла. Ушул Нурлан сыяктуу мына биздин Нурусталык эжекебиз айтып атат, кандай кичинекейинен баштап айткан ар бир бүгүнкү келген коноктун экинчи сөзү ошо Нурландын мээнетинде эмгегине сөз кылмайынча кете албай атабыз да. Демек бул Нурландын ошо эң бир өзгөчө билгилеринин бири. Чыгармачылыкта болобу, үй бүлөдө болобу, башкада болобу, жеке мамиледе болобу, достор арасында болобу, мен мунун ошол мээнеткечтигин, эмгекчилдигин баалайм, сыйлайм, урматтайм. Чын жүрөгүмдөн жакшы көрөм. Дайыма мындай өкүл бала, өкүл ата катары ортодо бир аралык болбосо экен дейм. Биз бир тууган катары, жакын адам катары дайыма бир болобуз, бир чогуу бололу деген тилектер менен чогуу жүргөндөйбүз. Бүгүн дагы жетине албай отурам. Рахмат. Ошондой бир чоң бир жетишкендикке жетип, бүтүндөй кыргыз элине, бүтүндөй жумурай журтубузга жар салып, ушул чыгармачылык жөнүндө кеп кылып. Буйрса Кудай кааласа, ушул Жылызбектер менен замандашып болгонума дагы мен аябай сыймыктанам. Албетте, ата-эне бул баалуу нерсе. Ушул сиздер бүгүн келип ушул жерде отуруп, ушул уулуңуздардын сыймыгына тунуп отурганыңыздарга Кудай баардыгыңыздарга кут кылсын. Бир туугандар аман болсун, эли аман болсун. Журту жакшы, журт аман болсо, мен ойлойм Нурлан дагы далай ашууларды багынтып, дагы далай мыкты чыгармалар жаратып, чыгармачылыктын бийик чокусуна жетип, кыргыздын тарыхында кала турган замандын залкарларына жетсин. Амин. Рахмат.